Маалыматтарды тазалоону улантабыз. Ушул көрсөтүп турган 3 белги же болбосо мындай бизге жардам берүүчү көрсөткүчтөр. Эң негизгиси бул могу ошибка деп турат го. Ушул ошибка деген канча бир 0%тен көп болбош керек да. Ошибка жок болуш керек, мындайча айтканда, ката жок болуш керек. Бул пустой болсо, бар болсо эч нерсе деле болбойт да. Мындан көп деле проблема чыкпайт. Мисалы, продажи деген ачсак, бул жакта мынакей бир колонка дээрлик скидка деген колонка дээрлик пустой экен да. Нал деп турат. Пустой деген бул нал деп жазылат. Анан 1%тен азында гана маалымат бар экен, калган 99% мисалы пустой экен. Бул колонканы өчүрүп салсак деле болот, же болбосо тура берсе деле бизге зыяны тийбейт. Анан өчүрбөшүбүздүн себеби, мисалы, кийин мисалы эгер бул Excel файл болсо же Google таблица болсо, бул жерлерди мисалы кайра толтуруп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн балким эгер андай болуп кала турган болсо, тийбей эле койгонубуз оң. Бирок эгерде ошибка деп чыга турган болсо, бул демек бул жерде ката бар деген сөз да. Ал катаны сөзсүз түрдө оңдош керек да. Мындайча айтканда, ошибка менен андан ары ишибизди алып бара албайбыз. Мисалы, бул название деген жерде кандай ката бар экен? Буга чейин error дейт. Демек, бул 0 бөлүнүп калган экен. Демек, ушул жактарда ката бар экен. Ушул каталарды биз өчүрүп тазалашыбыз керек. Анан дагы кенен ката кете турчу жерлерде, мисалы, бул жерден мынакей возраст дегенди, клиенттердин базасындагы возраст деген колонканы карасак, возрасттар мисалы кандай түрлөрү бар, мисалы маалыматтын десятичное число дейт, бул ондук бөлчөк, мисалы 0,1 деген болсо, бул жерде запятой менен экен, ошол эле десятичный ондук бөлчөк үтүрүү менен. Анан бүтүн сан. Негизи жаш, курак бул бүтүн сан менен эле берилет, мисалы 25 жаштагы деген сыяктуу. Анан ал толук колонканы процентке айландырып алсак болот, мисалы. Бул маалымат типтеринин түрлөрү да. Анан кээ бир колонкалар бул убакытты билдирген, мындайча айтканда, дата болушу мүмкүн. Бул жерде дата и время деген бул дата бар кандайдыр бир. Анан ошол эле учурда убактысы дагы берилет да, сааты менен. Ошол дата болсо, бул ошол күн, ай, анан жыл эле берилет. Бул время болсо, убакыттын өзү эле берилген. Ушундай текст, истина, ложь дейт. Бул туура жана туура эмес деген дагы болушу мүмкүн да. Ошондой түрлөрү, маалыматтын түрлөрү, маалыматтын типтери. Эми буларга мисал бере кетсек, мисалы возраст, бул возраст бизде только бүтүн сан эле болот да, бүтүн сан менен берилет. Ушундай бүтүн сан менен берип келип, анан бул жакта бир сап, мисалы, бир ячейкада кандайдыр бир сан жазылып калса, мисалы 31 дегенди текст түрүндө эле 31 деп жазылып кала турган болсо, бизге ошибка деп көрсөтөт. Себеби бул жактын баардыгы сан түрүндө болуш керек да. Биз ошон үчүн бул жерде маалыматтын тибинде сан деп гана берилет. Ошондой эле мисалы, бул контакты деген колонканы карасак, контакты бул телефон номерлери, мисалы үчүн. Ошол телефон номерлери бизде цифра, бирок муну текст түрүндө эле берип койсок болот. Текст түрүндө эле. Эмнеге дегенде, биз ал контакт
номерлери менен кошуп, алып, көбөйтүп ушул сыяктуу операцияларды жасабагандан кийин муну текст эле кылып алсак болот. Ушул сыяктуу мисалы дагы бир типтерге толук токтоло кетсек, мисалы процент кээ бир колонкаларды процент менен мисалы ондук бөлчөк түрүндө берип калышы мүмкүн, ошону процентке айландырганда ушуларга колдонобуз. Жана эң негизги колдонулгандары ушулар. Эми биз каталарды өчүрөлү, ката болуп калган саптарды. Мисалы бул свет деген колонкада бизде ушулар катары берилген, ушул саптар 35% саптар мындайча айтканда ката экен да. Биз ушуну мышканын оң жагын бассак, ушундай удалить ошибки деген чыгат, каталарды өчүрөбүз деп, анан өчүрүп салабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жактан улам сайын кайсыл нерселерди жасап атабыз, ошолор бизге уламдан улам көрсөтүп кете берет. Азыркы эң акыркы болуп эле ошибкаларды, каталарды өчүрдүк. Эми бул жактарды карасак, мынакей ошибка 0% бул сөзсүз түрдө 0% деп көрсөтүш керек ар бир колонканыкы. Ошол учурда гана ишибизди андан ары улантабыз. Ошентип ар бир базанын таблицасын текшерип чыгабыз, ошибкалардын баарын өчүрүп чыгабыз. Мындан ошибканы өчүргөндө, мисалы өчүрүп атпайбызбы, бул жактан ошибканы өчүргөндө ошол сап толугу менен өчөт. Мисалы могу 165 деген бизде ошибка болсо, азыр туура эле турат, негизи айтам да, мисал катары. Анда бул 6-чы сапты толугу менен ар бир колонканын 6-чы сабын өчүрүп салат да. Кийинки болсо, кийинки бизде бош колонкаларды же болбосо маалымат жок, же маалымат аз колонкаларды өчүрүп салуу. Мисалы база клиентовдо жок, сотрудник жумушчулардын базасында болсо, бул жакта деле дээрлик жок экен. Мисалы ID товара дегенде, мынакей бир эң астыңкы сапты карасак, эң астыңкы сап бул мындай бош экен да, пустой экен, маалымат жок. Аны биз ушул преобразование главная деген кнопканы бассак, ушундай сократить строки деген чыгат. Ушуну баса турган болсок, удалить строки деп чыгат. Ушуну басып тандасак болот. Эң үстүнкүнү, эң астыңкыны деп. Ошондой эле дубликаттарды, мисалы кайталанып калган маалыматтарды, баардык колонкасында кайталангандарды аны дагы өчүрүп салышыбыз керек. Себеби дубликаттар, кээ бир дубликаттар булар ошол нерсени эки эселеп эле турат, бирок мындайча айтканда маалыматты бузуп эле турат да. Анан ошибканы деле ушул жерден өчүрсөк болот. Ошондой эле пустые строки десек өчөт бекенби? Өчөт экен мынакей. Ошентип бир бош сапты толугу менен өчүрүп алалы. Ушинтип ар бир базадагы тазалап алабыз. Мисалы продажада карасак, мисалы бул жакта мисалы скидка деген жеринде дээрлик 1%тен аз гана маалымат бар да, толтурулган. Калгандарында болсо эч кандай 99%дан көбү пустой да. Бул бизге кереги жок болуп калышы мүмкүн. Ошол учурда удалить деп
өчүрүп салсак болот да бул колонканы толугу менен. Себеби эч кандай маалымат бербейли, пустой эле турат. Негизинен 80%дан же болбосо 60-70%дан ашыгыраак, толугураак колонка болсо, ошондойлорду гана өчүрбөй алып калсак болот, калгандарын өчүрүп салсак болот. Бирок кээ бир колонкалар өтө маанилүү маалыматтар болгон үчүн аз бөлүгү толук болсо деле андайларды деле калтырып койсок бизге пайдалуу болот. Буюрса курстун жүрүшүндө карайбыз. Мисалы бул жакта дагы скидка деген жагы. Анан мисалы ID филиала деп турат. ID филиала дегенде дээрлик баардыгы эле 0 экен да. Бир аз гана маалыматтар бар экен. Мисалы ушундайды деле өчүрүп салсак болот. Ошентип ар бир бөлүктү карап, кээ бир ашыкча же болбосо маалыматтары аз болгон колонка саптарды тазалап чыгабыз. Демек, биз буга чейин айтып өттүк, Power BI'дагы эгерде мисалы мына артка кайта турган болсок, ушул строканы, ушул сапты толугу менен өчүрүп бир ячейканы өчүрсөк, ошону менен толугу менен сап дагы өчүп кетет да. Же болбосо колонка өчүп кетет. Ошон үчүн мисалы ушул название деген бөлүгүндө null деген мындай ката экен же болбосо бир туура эмес маалымат экен дейли. Калган мисалы бул описаниянын сабында же болбосо свет же ID товарада керектүү бир маалыматтар турган болсо, анда ушунун өзүн гана өчүрүп коюш керек же болбосо башка нерсеге алмаштырып коюш керек боло турган болсо, анда бул жактан биз заменить значений деген же болбосо заменить ошибка, эгер ката болсо ошибканы өзгөртүү, мындай ордуна башканы жазуу же болбосо маанинин ордуна башканы жазуу дегенди иштесек болот. Мисалы заменить значений деп мунун ордуна азыркыны таап туруп ордуна кайра башканы жазып коебуз. Көпчүлүк учурда мындай ошибкалардын ордуна жөн гана null жазып койсо туура болот. Андан соң биз дата бар колонкаларга өтө маани беребиз. Ошолорду карап коебуз. Мисалы ушул 5-7-2022 дейт. Бул 5-ай 7-күн 2022-жылы. Ушул эгерде датанын ордуна мисалы эгерде башка маалымат тибүү болуп калса, мисалы целое число десек, мисалы ушундай 44688 деген сыяктуу ушундай сандарды берип коет да, мындайча айтканда. Ушул жерден маалыматтын тибин туура көрсөтүш керек. Бул өтө маанилүү. Өзүңүздөр көргөндөй муну датаны туура маалымат тибин көрсөтө турган болсок, изменить тип деп турат. Ошону басып туруп, анан дата дегенди тандап коебуз. Анан өзүңүздөр байкагандай, ар бир таблицада кайсыл нерселерди жасадык, ошолор мынакей примененные шаги деген бөлүктө сакталып калат. Биринчи навигация болду, андан кийин колонканын аттарын бердик, анан тибин өзгөрттүк маалыматтын, ошибкаларды өчүрдүк, удаленные столбцы дейт, дагы колонкаларды өчүрдүк. Ошондой эле маалыматтын тибин өзгөрттүк. Ушул сыяктуулардын баардыгы тең сакталып калат.
Эми бул жакка кайра башка данныйлар кошулганда дагы ушул фильтрациядан же болбосо ушул процесстерден өтүп туруп анан бул жакка кошулат. Биз ушинтип маалыматтарды өчүрүп, тазалап, даярдап чыккандан кийин закрытый применить деген бар. Мындайча айтканда жап жана колдон деп. Же болбосо мисалы иштин жарымына жетип деле кандайдыр бир эртең иштей турган болсоңор же ишти башка учурда уланта турган болсоңор дагы баягы бул кылган иштердин баардыгы тең өчүп калбаш үчүн, мээнет текке кетпеш үчүн ушуну басып коебуз. Закрытый применить деп. Ошентип биздин маалыматтарыбыз көчтү, мындайча айтканда мынакей ушул негизинен 3 бөлүк бар. Ушул 3 бөлүктүн бирөөсүндө биз визуализацияларды көрөбүз ушул жерден. Була биз азырынча диаграммаларды түзө элекпиз маалыматтарга. Ал эми бул жакта болсо, бул бизде таблицаларды көрсөтөт да. Таблицалар, бирок бул жерден биз таблицаларды жанагынтип өзгөртө албайбыз. Өзгөртүп, ашыктарын өчүрө албайбыз. Ал нерсени биз только эмне преобразование данных дегенден гана жасай алабыз ушунун ичинен. Же болбосо мунун ичи Power Query деп аталат да. Ал эми бул бөлүктө болсо модельдер түзүлөт. Буларды кийинки сабактарда улантабыз.